аймагында жаш жигиттер мушташып милицияга жеткирилди. Кечээ 5-сентябрь күнү Араван районунун Юсупова айыл аймагында жаш жигиттер мушташты. Бул тууралуу өздүк булактар билдирип, Ош Рейиптин басмасөз кызматы тастыктады. Милициянын маалыматына караганда, кечээ Араван Рейипке Юсупова айыл аймагында белгисиз адамдар мушташып жаткандыгы кабарланган. Алар өз ара пикир келишпестиктен улам мушташып кетишкен. Бул факты каттоого алынып, тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Окуяга тиешеси бар балдар суракка алынды. Териштирүү учурунда мушташкан адамдар окуя боюнча арыз жазуудан жана соттук медициналык экспертизанын кароосуна өтүүдөн баш тартышкан. Азыркы маалда алардын көчөдө коомдук тартипти бузгандыгы үчүн жоопкерчилиги Укук бузуулар кодексинин негизинде каралууда. 23-24 жаштагы 9 адам мушташканы айтылууда. Маалымат булагы Турмуш. Үй бүлөлүк зомбулуктун дагы бир окуясы Ош шаарында күйөөсү аялын өлтүрүп кое жаздады. Ошто эркек киши мурдагы аялынын жумушуна келип аны сабап кетти. 3-сентябрда эркек киши мурунку аялынын жумушуна кирип муштумдары менен жана мыкачылык менен сабап, башына тээп муунтуп баштаган. Сабалган аял 4 жыл мурун күйөөсү менен ажырашып кеткен. Аялдын 4 баласы бар. Ал өзү ЧИда башканада иштеп келген. Күйөөсү 16 жашта эле аны ала качып алган эки аялын ар дайым сабап басынткан. Ажырашкандан кийин да аялды жанына койбой ар дайым ушул убакка чейин сабап келген. Жабырлануучу ооруканада Тиран Али жазасын ала элек. Маалымат булагы Аралаш маалыматтар. Кызды бычак менен коркутуп үйүнө ууру кирген. 5-сентябрь күнү Ак Ордо конушундагы үйлөрдүн бирине ууру кирип окуя болгон учурда үйдүн ичинде жалгыз отурган кызды канцелярлык бычак менен коркуткан. Уурулукка кирген адамды уюлдук телефонго тартып алуу мүмкүнчүлүгү болгон. Учурда жабырлануучу тарап соц тармактары аркылуу видеодогу адамды таап, тиешелүү жазасын берүүнү сунуштады. Маалымат булагы Сокол Медиа. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, эгерде сизди тиш оорусу тынчсыздандырып жатса, анда сизге Умбем клиникасын сунуштайбыз. Стоматология заманбап техникалык каражаттар жана материалдар менен камсыздалган. Жогорку даражадагы адистер өз ишинин сапатына кепилдик беришет. Хирургиялык стоматология, тиштерди кооздоп калыбына келтирүү, кандай гана оор абалдагы тиш болбосун, оорутпай алып салабыз, жулабыз. Тиштерди кесипкөй чеберчиликте, гигиеналык тазалоодон өткөрөбүз. Брекет системабыз да бар, имплантация жасайбыз. Металлокерамика, цирконий жана башка түрлөрдү колдонуу менен сиз каалаган сапатта тиштериңиздерди оңдоп түзөп, салып жана тазалап беребиз. Биздин дарек Москва шаары, ВДНХ метросу, Кондратюка көчөсү 2, байланыш номеру +7 925 103 22 55. Сердовото сенин да ишин чөптү койчу бизге. Айланып келип кол түшпасыңар өзүңөр дейм силерде. Түшпөй эле койсуң, түшсөй анда жостко дегендейчи. Гаисиң бар да, мен эмне жумушка билбейсиң да. BMW X7 машинасынын айдоочусу милициянын кайгылуучуларын коркутту. Кроссовердин айдоочусу терезелерин мыйзамсыз караңгылатып алган үчүн токтотулган. Ал инспектор Мирлан Талайбековдон видеого тартпоону өтүнүп, алар 1 айлык майонасын жеп койгонун айткан. Эй жигиттер, айланып келип колго түшүп каласыңар, өлдүңөр го дейм. Жер тогулукта, сени да бизге ишиң түшөт. Сен гаисиң, мен эмне жумуш кыларымды билбейсиң. Эми ишиңер түшпөй эле койсун, бирок түшөт, жестко болот дегендейчи. Биз да протоколдун мыйзамдын негизинде иш кылабыз. Мурда мындай болчу эмес, бири-бирибизди түшүнчүбүз деген ал. Маалымат булагы Сокол Медиа. Сизге протокол түзөт. Жазгаңызды чечесиз, же болбосо айыптоо киресиз. Күнү раши алам да, эден. Кайра жакташым болду бир акча кеткен. Ооба. Эми канча? Ага да акча кетет. Бир 10 миң сом акча кетет да. Тактатпай эле койсок, бир. Кандай кылсак Сейфтен $40,000 уурдалган. Бишкекте шектүү кармалды. 27 күнү Бишкек шаарынын Свердлов Рейипке А аттуу жаран белгисиз адамдарга чара көрүү арызы менен кайрылган. Анда 26 күнү Чүй проспектисинде жайгашкан кеңселердин биринде терезесин сындыруу жолу менен сейфтин ичинен $40,000 жана 960 миң сом өлчөмүндөгү акча каражатын жашыруун уурдап кетишкен. Аталган факты боюнча тергөө кызматы тарабынан кылмыш жаза кодексинин 205-беренеси уурдоого ылайык кылмыш иши козголгон. Жүргүзүлгөн ыкчам издөө иш-чараларынын жүрүшүндө Бишкек шаарынын Свердлов Рейиптин ыкчам кызматкерлери тарабынан кылмышка чектүү 1994-жылы туулган ЖД аттуу жаран аныкталып, тергөө кызматына жеткирилип, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда тергөө иштери уланууда. Маалымат булагы Сереп Медиа. Кыргызстандын түштүгүндө жер титиреди. Кыргызстан түштүгүндө түндө саат
2:53 учогунда күчү 3,5 балга жеткен жер титирөө катталды. Улуттук Илимдер академиясынын сейсмология институтунун маалыматына ылайык, жер титирөөнүн очогу Фергана тоо кыркаларында, Байбиче айылынын 15 чакырым чыгышта, Жалал Абад шаарынан 10 чакырым түштүк чыгышта, Ош шаарынан 120 чакырым түндүктө жайгашкан. Жердин силкинүүсү Кыргызстандын Байбиче, Карадоо айылдарында 2,5 балга чейин сезилген. Маалымат багы Сокол Медиа. Амансыздарбы, мен атым Айша, сіздердің ақшаңыздарды алатауыз, Алла разы болсын сіздерге. Дағында қайырлымды қойыңыздар, барыңыздарға Алла разы болсын. Алейкум Кыргыз элим. Сіздерден келіп отқан жардам жақсы эле келіп атат. Сіздерге Аллахым разы болсын. Менен кайтпаса Алладан кайтсын. Ошо Айша кызым жүрөгүдөн ооруйт, жүрөгүдө тешиги бар. Ошо Түркияда операция жасатыш керек тез аранын ичинде. Ошого $20,000 керек. Ошого 1 сомдон, 2 сомдон болсо ham кайрымдуулук кылып коюшуңуздарды суранам. Өзүм квартирада турам, 6 балам бар. Жолдошум ооруйт. Ошого сиздердин жардамыңыздар керек. Ошого жардам берип коюшуңуздарды суранам. Мындай акчаны өмүрү кармап көргөн эмеспиз. Бардык карталар ошо өзүмө караштуу, өзүмө ачылган. Ошо акыры 5105 Ильяс И деп чыгат, ал өзүмдүн күйөөм. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам. Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк бар, анда өзүмдүн иним ишеничтүү. Ошого кайдагер карабай жардам берип коюшуңуздарды суранам.